жаткан жерлери жайлуу болуп, Аллах Таалам бенделер үчүн жаратып койгон жаннат бейиштеринде болуштарды Аллах Таалам насип айлаган болсун. Арты хайырлуу болсун. Эркин Алымбеков аз, бирок саз жашады. Ал өзүнүн 54 жылдык өмүр таржымалында Кыргызстандагы демократиянын түптөлүшүнө, адам укуктарынын корголушуна нар көтөргүс салым кошту. Мындан улам ал бул дүйнөдөн эрте учуп кетсе да, замандаштарынын жүрөгүндө жашап жатат. Жер үстүндө Эркин Жумашевдин жок экенин даана сезип атабыз. Эркин бүгүнкү күндүн мыкты чыгаан уулу эле. Биз эки чакырышта чогуу иштедик. Өзүнүн позициясын так айта билген, эл жерге чындап күйгөн, парламентаризм институтун бекемдөө үчүн позициясын так айткан, эч кимге чөгөлөбөгөн, 200-дөнбөгөн, кошоматтыктыра билбеген, өткүр чыгаан кыргыздын мыкты азаматы арабыздан кеткенине 1 жыл болуптур. Айрыкча 2011-2015 парламентаризм жаңыдан калыптанганда бул комитеттин төрагасы болуп, эң негизги конституциялык мыйзамдар ошол Эркин Жумашевдин кол астынан өткөн. Чындык дегенде, акыйкатчылык дегенде тикесинен тик турган, жигитчилиги, кесипкөйлүгү менен мындай айырмаланып турчу. Анын парламентаризмди өнүктүрүүгө, мамлекеттик түзүлүштү өнүктүрүүгө кошкон салымы кесиптештери жана замандаштарынын эсинде. Эркин Алымбеков саясатта эл оозуна эрте алынды. Ал Кыргызстандын улуттук байлыгын сактап калууда, айрыкча кумтөр маселесинде катуу күрөш жүргүздү. Ал башкаларга окшоп жеке керт башын ойлоп, башын кумга тыгып отуруп алган жок. Тескерисинче таамай айткан сөзү, курч позициясы менен кесиптештеринен айырмаланып турду. Кандай деп айтсам, мага айрыкча аябагандай каттуу таасир калтырганы баягы кумтөр боюнча маселе көтөрүлгөндө маселени кабыргасынан койбоду. Эгерде ушул келишим кайрадан кыргыз өкмөтү тарабынан кете турган болсо, мен мандатымды таштайм деп. Көпчүлүк көңүл бурган жок. Баягы айтылган сөз дегенде көпчүлүк мындай бир айткан сөзгө жооп бербей калбады бул саясатчыларда. Ошол кайрадан ушул маселе кабыл алынып кеткенден кийин, өкмөттүн отчету жактырылгандан кийин бул сөзүндө турду дагы мандатын таштап кетти. Мен айттым, экинчи окуя болду кыргыз жаңы тарыхындагы, парламенттин тарыхында өз эрки менен мандатын таштап кеткен деп. 2008 жылы май айында мен таштап кеттим. Ушунчалык баягы жогорку кеңештин тутунган позициясына, ошол кездеги бийликтин жогорку кеңешке көрсөткөн кысымына каршылык катарында. Экинчи болуп, ана Эркин Алымбеков таштап кетти. Менин ысый урматым андан 5 бетер күчөп калды. Өткөндөр даңкталбаса, тирүүлөр баркталбайт. Андыктан Эркин Алымбеков эгер тирүү болсо, эл убалтыга чыкмак. Бирок анын катаал кырдаалдарда калыс сөзүн айтып, абийир менен ар намысты бийик койгон сапаты замандаштарынын арасында айтылып, алардын жүрөгүндө түбөлүк жашап кала бермекчи.